Даниэль Пак Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин 9-классынын окуучусу. Анын кичинекей кезинен эле комузга кызыгуусу, таланты бар экени байкалган. Андыктан жаш комузчунун апасы менен тайенеси чыгармачылыгына колдоо көрсөтүп, мектептеги комуз ийримине катыштырып, бир эле учурда музыкалык билим берүүчү 2 училищага окутуп, музыкалык жактан терең билим алуусуна шарт түзүп беришкен. Келечекте Кудай буйрса белгилүү пианист жана комузчу болгум келет. Петр Федорович Шубин атындагы Борбордук балдар музыкалык мектепте 7 жыл окуп, комуздан быйыл бүтүрдүм. Азыр болсо Закирбек Дүйшөнбек уулунан сабак алып жатам. Ал эми аталган мектептеги дагы бир жаш комузчу Элмирбек Жунусалиев. Элмирбек чыгармачыл үй-бүлөнүн баласы. Анын улуу агасы 40тан ашык күүнү черте алат. Учурда таланттуу окуучу агасына таасирленип, андан сабак алып үйрөнүүдө. Тайтам мени Элмирбек Иманалиевди комузчу болуп чыксын деп атымды койгон экен. Мен комузга Байчежекей деген группага барам. Байчежекей группада биз уже көп конкурстарды утуп, көп конкурстарга катышып келгенбиз. Биз Анталияга өркелдик 2023-жылы май айында эле барып келдик. Учурда бул мектептин элдик ырлар жана дастандар иримин Айдай Сабитова жетектейт. Ал окуучуларга комуз үйрөтүп, алардын чыгармачылык жактан өнүгүшүнө өбөлгө болууда. 15 жылдык тажрыйбасы бар мугалим көптөгөн таланттуу окуучулардын чыгармачылыктары метин ачып, ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан улуу мурасыбызды окуучуларга таанытып, аны жайылтууга чоң салымын кошуп келет. Кыргыз күйлөрүнүн, дастандарынын кулакка угумдуу добушу гана болбостон, ар бир чыгармада терең бир окуя, тарых, кыргыз элинин жашоо турмушу камтылган. Улуттук мектеп болгондуктан, улуттук гимназия, лицей болуп аткандыктан мен айтам да, улуттун жүзү бул ушу комуз менен калпагыбызда, манасыбыз. Анан ушу улуттун бир касиетин, улуттун колоритин алып жүргүлө, силер студент болсоңор дагы, кийин башка бир жерде иштесеңер дагы, үйдө турсаңар дагы бир комуз бир өзүңөргө бир жакшы ушундай маанай, сонун бир жагдай тартуулайт депчи. Себеби комуз менен биз жашайбыз да. Кыргыз бар жерде комуздун үнү дайыма угулуп турат деп ойлойм да. Өзгөчө добушу менен айырмаланып, башка элдерди да суктандырган комузчулук өнөрдү өсүп келе жаткан жаш муундарга үйрөтүп, өнөр баалаган таланттуу инсандардын өсүп жетилишине мындагы чыгармачылык ийримде иш алып барган мугалимдердин салымы чоң. Чолпон Деркенбаева, Бекболот Тогдурбеков, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары.